Бишкекте самокат минип бараткан баланы унаа сүзүп, ал 2 жолу сальто айланып түшкөн. Интернет колдонуучулар самокатпы же болбосо велосипедпи аны пешеходдон жетелеп өтүү керектигини жазышууда. Сиз кандай ойлойсуз? Тажикстандын президенти Эмомали Рахманды биздин президент Садыр Жапаров жылуу жумшак мамиледе тосуп алды. 13 марттан Кыргыз-Тажик чегарасы кадимкидей ачылат. Тажикстанга өтүп, эс алып, Тажикстанды көрүп келсеңиз болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Бишкекте самокат тээп бара жаткан баланы унаа сүзүп кеткен видео тарады. 10 март күнү Бишкектеги Байтик Батыр көчөсүндө айдоочу самокат тээп бара жаткан баланы сүзүп кеткен. Окуя саат 14:30 чамасында Медеров көчөсү менен кесилишкен жерде болгон. Самокатчанын бала жол чырак жашыл күйгөндө өтүп бара жаткан. Унаа сүзгөндөн кийин башы бордюрга тийди. Азыр бала ооруканада жатат. Окуя боюнча милиция маалымат бере элек. Булак Селепкежи. Кыргыз-Тажик чегарасы 13 марттан тарта ачылат. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чегара бекеттери 13 марттан тарта иштей баштайт. Расмий ачылыш аземи эки мамлекеттин жогорку даражалуу өкүлдөрүнүн катышуусунда болорун Азия Плюс агенттигине Сооде облусунун администрациясындагы булактар билдирди. Беле кетсек, бүгүн 12 мартта Тажикстандын президенти Кыргызстанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен келди. Садыр Жапаров Эмомали Рахмонду аэропорттон тосуп алды. Эмомали Рахмонду аэропорттон өлкө башчы Садыр Жапаров тосуп алды. Президенттер эртең Бишкекте Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча келишимге жана башка эки тараптуу документтерге кол коюп белгилешкен билдирүү жасайт. Рахмондун келишине байланыштуу Борбор калаада 4000дей милиция кызматкери тартип сактоого чыкты. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, медкнижка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чегарага кирди-чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7 968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Кыргызстанда 15 мартта биринчи жолу аталар күнү майрамдалат. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Министрлик билдиргендей, 15 мартта саат 12:30 Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда аталар күнү аттуу салтанаттуу иш-чара өткөрүлөт. Аталган иш-чара кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын даңазалоого, үй бүлөлүк ынтымакты бекемдөөгө, аталарга болгон урмат сыйды арттырууга багытталган. Эскерте кетсек, былтыр Кыргызстанда аталар күнү негизделген. Ал быйыл биринчи жолу майрамдалат. Аталар күнү эс алуу күнү болду.